Орусияда жасалган оор кылмышка шектелип жаткан кыргыз жараны Ош шаарында колго түшүрүлүп, тергөө абагына камалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги кабарлады. Мекеменин басма сөз кызматы билдиргендей, 37 жаштагы кыргызстандыкка Москвада кийин сөөгү табылган 2 мекендешин уурдап кеткени жана өлтүргөнү үчүн эл аралык издөө жарыяланган. Ал эми Кыргызстанда алы жакында Араван районунун тургунун коркутуп, машинасын тартып алган үчүн издөөдө жүргөн. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда кылмышка шектүү адам мурда соттолгон жана ал уюшма кылмыш тобунун мүчөсү катары каттоодо турат. Бишкек милициясы көчөдө бычак алып жүрүп кармалган адам боюнча жагдайды тактап жатат. Апрелде телеканалы тартып алган видеодон бир нече адам бычак көтөрүп, тегеректеги адамдарга карай шилтеген кишинин артынан кубалап барып, колуна кишен салып кармап кеткенин көрүүгө болот. Баштапкы маалыматка караганда ал адам экинчи троллейбуста баратып, жүргүнчүлөргө бычак жаңсап коркунуч жараткандыктан айдоочу патрулдук милицияны чакырган. Аны колго түшүрүүгө келгенде милиция кызматкерлерине жай тургундары жардам беришкен. Номер 2 троллейбустун айдоочусу Светлана Тургунбаева кол салуу аракети учурунда ал өзү үчүн эмес, жүргүнчүлөр үчүн кабатыр болгонун Спутник агенттигинин кабарчысына айтып берди. Площадьтан пешеходко жетпей туруп эле сразу форточканы ачып эле кыйкырдым, байке жардам бергилечи, бир пассажир келип алып, пассажирларды бычак менен коркутуп атат дегенде эле чуркап келип эле сразу токтодум, токтоп эле эшикти ачтым. Ачканда эле тиги кирип келатканда эле уже куткасынын алдагы уже мундайнан тиги эме сотрудникке бычак менен неме кылып атты да. Тиги жерде пассажир бар болчу. Анан сразу эшикти ачып ийдим, ачканда эле уже качты, ар жактан кубалаган боюнча кетишкен. Анан сразу остановкага келип токтоп эле салонго кирип, пассажирлардан сурадым, эчкиңиздер эчтеке болгон жоксуздарбы десем эле, жок, баарыбыз жакшы дедим. Бул жерде бир ичип отурган ошол мен жүрөгүм ооруйт деп ошол киши кыйналып кетти. Мен өзүм да шок болуп калдым да. Мен ошо менен дальше кеттим, сотрудниктер аркасын колоп кетишти. Эчтекени ойлогон жокмун, мен анткени жумушта жүрөм, мен ошо элди ойлоп, ал деле балам, күйөөм оюма келген жок. Мага салондогу жүргүнчүлөрүм эле оюма келди, мына куттуу троллейбусунда турам, башка эчтеке оюма келген жок. Ушулар бирдеке болбосо экен, ошол. Если патрулдарды көрбөсө, мен уже өзүм киргейин деп аткам да. Бишкек шаарындагы Шота Руставели жана Айны көчөлөрүнүн кесилишинде кечурун 2 окуучу баланы автоунаа койдуруп кетти. Бул туурасындагы маалыматты социалдык тармактын колдонуучусу өзүнүн аккаунтуна жарыялады. Анда жерде жаткан балдардын бири этинин ооруганынан улам чаңырып ыйлаганын көрүүгө болот. Жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын инспектору Спутник агенттигине Honda Odyssey автоунаасы 2 окуучуну сүзүп кеткендигин тастыктады. Балдар кырсык болгон учурда жөө кишилер өтүүчү жерде бараткан. Жабырланган 13 жана 14 жаштагы өспүрүмдөр балдардын шаардык тез жардам клиникасына жеткирилген. Учурда чогултулган материалдар тергөө кызматына берилип, ал эми автоунаа атайын короо жайга токтотулганы айтылды. Кыргызстанда коопсуз шаар долбоору башталгандан тартып 19 ноябрга чейин жол эрежелерин бузган 809.550 токтом жазылып, автоунаа ээлерине жөнөтүлгөн. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан кабарлашты. Жогорудагы токтомдордун ичинен 379.464 эреже бузуудан айып пулу төлөнгөн. Тагыраагы түшкөн акчанын көлөмү 456.529.000 сом болгон. Муну менен кошо эле Бишкек шаары менен Чүй областынын камера орнотулган жерлеринде жол кырсыгы менен жол эрежелерин бузган учурлардын азайганы байкалган. Эске салсак, коопсуз шаар долбоору 12 февралдан тартып ишке кирген. Бирок жол эрежесин бузган айдоочуларга айып салуу 4 марттан тарта башталган. Аброр Азимов Кыргызстандын жараны эмес. Мындай билдирүүнү Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги таратты. Анда 2017 жылдын 3 апрелинде Санкт-Петербург шаарындагы метродо теракт уюштурууга катышкан деп айыпталган Аброр Азимов Кыргызстандын жараны эмес экендигин эскерткен. Мындан тышкары элчилик журналисттердин мындай мүнөздөгү маалымат берүүнүн алдында адамдардын чыныгы жарандыгын белгилөө менен так болууга чакырган. Айта кетсек, 2017 жылы 3 апрелде Санкт-Петербургдун метросунда жардыруу болгон. Андан 15 киши
каза таап 50дей киши жабыркаганы кабарланган. Бир да террордук уюм бул каалабаа үчүн жоопкерчиликти өз мойнуна алган эмес. Кийинчерээк Орусиянын ФСБ кызматы теракты мурда Кыргызстанда туулган Орусиянын жараны 22 жаштагы жангечти Акбаржан Жалилов уюштурганы тергөөдө аныкталды деп жарыялаган. Ал эми аны уюштурууга катышы бар деген киши Акбаржан Аброр Азимовдор камакка алынган. Кыргызстанда туулуп кийин Орусиянын жарандыгын алышкан бул ага-инилер өздөрүнө коюлган айыптарды четке кагып келе жатышат. Иран митингге чыккандардын өлүмү көбөйүп жатканына карабай душманынын кутумун жеңгенин маалымдады. Иран президенти Хасан Роухани 20 ноябрдагы өкмөттүн жыйынында биздин адамдары жеңди деп билдирди. Ал ошондой эле көчөгө чыккан куралдуу анархисттер аз эле болгонун айтты. Роухани Ирандагы калайман нараатчылыктардын артында Тегерандын каршылаштары Сауд Арабиясы, Израиль жана АКШ турат деп божомолдоду. Ирандын көсөмү Аятолла Али Хаменей 19 ноябрда каршылаштары жеңилгенин айтып, нараатчылыктар элден чыкпаганын билдирген. Айта кетсек, Иранда калайман нараатчылыктар өкмөттүн мунайды кымбаттатуу жана бензин сатууну чектөө тууралуу чечиминен кийин башталган. Мында Amnesty International эл аралык уюму Иранда мунайдын кымбатташына каршы чыккандарды күч менен басууда кеминде 100дей киши өлтүрүлгөнүн, бул сандагы көбөйүп ал тургай 200гө чамалашы ыктымалдыгын кабарлады. Расмий бийлик өткөн жуманын соңунда башталган өлкөнүн 100дей шаар кыштактарында уланып жаткан каршылык акцияларында 12 киши курман болуп 600гө жакыны кармалды деп билдирген. Тегеран Amnesty International уюмунун билдирүүсүн негизсиз айыптоо жана жасалма маалымат деп атады. Эл аралык укук коргоо уюмдары улуттук уюму АКШ, Германия жана Франция Тегеранды митингге чыккан элге күч колдонгону үчүн айыптоодо. Иран бийлиги мындан тышкары өлкөдө интернетти өчүргөнү үчүн да сынга кабылган. Рим папасы Франциск Азиядагы бир жумалык сапарынын алкагында 20 ноябрда Таиландка келди. Аны соңку 50 жылдан бери бул өлкөдө жашап жүргөн карындашы миссионер Анна Роза Сивори тосуп алды. Ал Таиланд менен Ватикандын желектерин көтөрүп чыккан ондогон адамдардын алдында карындашына кайрылып, "Сизди көргөнүмө жана мага котормочу болуп коштоп жүргөнүңүзгө кубанычтамын" деп айтты. Рим папасы сапарынын алгачкы күнүндө Таиландтагы жергиликтүү элдин 1% түзгөн католик азчылыгы менен жолугат. Бангкокто коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Коомдук коопсуздукта 6,5 миңдей полиция кайтарары айтылды. Папа Францисктин андан аркы сапары Жапонияда улантылат. Белоруссия сулуусу 2018 сынагынын жеңүүчүсү Мария Васильевич 7-чакырылыштагы улуттук жыйындын эл өкүлдөр палатасынын депутаты болуп шайланды. Бул тууралуу Спутник Беларусь агенттиги жазды. Модел кыз Белоруссия парламентинин төмөнкү палатасынын эң жаш депутаты болуп калды. Ал учурда 22 жашта. Депутат катары жаштар маселесине байланыштуу иштер менен алектенери белгиленет. Мария Васильевич 2018 жылы Белоруссия сулуусу улуттук сынагынын баш байгесин утуп алган. Андан кийин мамлекет башчы Александр Лукашенко менен чогуу жүргөнүн көп кездештиришкен. Президент модель менен чогуу отун жарып, Европа оюндарынын алкагындагы мелдештерге барып жүргөн учурлар болгон. Мындан тышкары жолугушуулардын биринде Лукашенко ага колхозду жетектөөнү сунуштаган.